Ош шаарынын тургуну Бегайым Өмүрзакова Таатан соода борборунун артында жайгашкан буюм сактоочу кампасын 2 жыл мурда жеке тарап анын уруксаты жок бузуп жибергенин билдирүүдө. Өмүрзакова жеке мүлкүн буздурууга Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовду айыптоодо. Ал үйүнүн жанында жайгашкан жер Ош бассейндик суу чарба башкармалыгынын карамагында экенин билдирип, аталган кызмат тарабынан ага мыйзамдуу түрдө убактылуу пайдаланууга берилгенин айтууда. Биз жашаганга чейин, биз келгенге чейин бу жерде ошо баягы каналды элдерге, жашоочуларга берет экенсиге карайт деп жүргөнбүз. Анан ошо 22-жылы эле ошол Мелис Мырзахматов келип эле ошол эси жок кошуналарыбызга келип эле баягы өрүктөр кесип баштаганда кошуналарын чалып калды. Бир 20-30 кошуналар чыгып анан өтүп сүйлөшүп калсак, бул жак мага карайт деп калды. Анан биз водоохранный зонага кайрылсак, бул силерге жителдерге карайт деди. Өмүрзакова бул жерди Мырзахматов бузууга аракет кылып жатканын айтып, милицияга кайрылган. Иликтөө бүткөнгө чейин милиция Өмүрзакованын кампасын лента тартып, мөөр басып кеткен. Бирок милиция териштирүү ишин жүргүзгөнгө чейин жеке тарап атайын техникалар менен келип, Өмүрзакованын кампасындагы буюмдары менен кошо бузуп салышканын айтат. Анын негизинде Өмүрзакова кредитке алган медициналык аппараты иштен чыгып, 5 миллиондон ашуун чыгым тартканын билдирүүдө. 30 декабрь күнү 22-жылы жумадан кийин эле ошол Мелис Мырзахматов баш болуп эле келип, намаздан кийин балдарды чогултуп келип, ошол биздин мөөр басылып тосулган жерибизди 2 экскаватор, 2 КАМАЗ менен келип бузуп кетип атат. Ага тастыкталган видео тасмабыз бар. Ал жерге мөөр менен басып койгон. Эч ким ал жака өтпөш керек. Жок. Алардын техникасы тергөөчүнүн мөөрүндагы лентасында уруп ойнобой, талкалагандан сырткары ошо талкаланган буюмдарды ал жерде жабырланча айткандай кымбат баадагы 5 миллион сомдон ашык медициналык аппаратты, жабдыкты кошо бузуп, аны ошо баягы таштанды таштай турган жерге өздөрүнүн атайын техникалар менен ташып алып таштаган. Өмүрзакова анын буюм сактоочу кампасын буздурган тарапка чара көрүп берүүнү суранып шаардык сотко кайрылган. Аталган иш шаардык сотунда каралып, өткөн жылдын 12-июль күнү чечим чыккан. Анда кылмыштын курамы жоктугу жана шектүүнүн кылмышка катышуусу далилденбегени үчүн иш кыскартылган. Бирок жабырлануучу тарап бул чечимге макул болбой, Ош облустук сотуна апелляциялык даттануу жөнөткөн. Учурда Өмүрзакова соттор бир тараптуу карап жатат деп нааразы болууда. Шаардык сот айыпталуучуну актап койсо, актады. Анда аны ким бузган болот анда? Башка планетадан бирөө келип бузбайт го. Облус сотко барсак, облус сотто дагы кайрадан эле ошол бир тараптуу каралып атат. Анан ошол эми бул иш да 2 жылдан ашып атат, 2,5 чукулдап атат. Биз дагы только азыр мына ошол соттун туура чечимин күтүп атканбыз. Эки тарап мындай тегиз карап берет деп. А мен билгенден бери сотко аралашканыман бери бир тараптуу болуп атат. Өмүрзакованын кампасын бузган Сталбек Аматовдун жактоочусунун айтымында, Өмүрзакова өзүнө тиешелүү болбогон суунун экинчи жээгине өтүп, Аматовдорго караштуу жерге мыйзамсыз кампа куруп алган. Ошондуктан суу чарба башкармалыгы Аматовго курулушту тез арада бузуу талабын коюп, бир нече жолу эскертүү бергенин билдирди. Өмүрзакова Бегайме жасалгандыгына көрсөткөндүгүбүзгө карабастан, бул жерге силер жооптуу болуп алгансыңар. Ал жак бизге кызыктырбайт, эмне үчүн анда ал салсага жол бердиңер. Ошентип бизге 3000 сом административный штраф салып кетти. Өз аракетибиз менен бул бузууларды жана курулушта четтетпесек, анда бул иш последующий мыйзам боюнча деле уже кылмыш жоопкерчилигине өтүп кетет. Андан сырткары иш боюнча эже жана мага материалдык чыгым келди деп баягы көз карандысы баллонун отчетун тиркеген. Ошо баллону ордунан көргөн адам башка адам. Ал эми отчетту жасап, официалдуу түрдө баллонун жыйынтыгы деп кол койгон жаран башка жаран болуп чыкты. Ошон үчүн биз баллоочунун бул материалдык чыгымын деле тааныбайбыз. Өмүрзакованын жактоочусунун айтымында, кылмыш иш боюнча тергөөдө Мелис Мырзахматов күбө катары көрсөтмө берген. Анын көрсөтмөсү кылмыш иштин материалдарына да тиркелген. Бирок ал кандайдыр бир себептерден улам сотко чакырылчу күбөлөрдүн катарынан чыгарылганын кошумчалады. Кылмыш иш боюнча Мырзахматовдун берген көрсөтмөсүн дагы далил катары тергөөчү колдонуп жатат, бирок анын өзүн биз сотто сурай албай атабыз. Кылмыш жаза процессуалдык кодексине ылайык тергөөдө көрсөтмө берген жактар, күбөлөр кайрадан сотто тикелей түрдө суракка алыныш керек. Ошон үчүн бул сот процесси. Ал эми жактоочу Замирбек Адигинеев Мырзахматовдун аталган иште берген көрсөтмөсү маанисиз болгондуктан тергөөчү аны сотко келүүчү күбөлөрдүн катарынан алып салганын айтууда. Бул кылмыш иши тергелип бүткөндөн кийин анын айыптоо актысын прокурор бекитет.
демек прокуратура делону изучать этип анан колун коюп бекитип берет. Демек алар дагы бул жагдайда Мырзахматов же андан сырткары кайсы бир күбөлөрдүн угузулган айыпты далилдөөчү, аны түз же кыйыр түрдө далилдеп берүүчү жагдай болбогондуктан аларды кошпойт. Өмүрзакова бул иштердин башында Мырзахматов турарын айтып, Аматов анын колунда иштеген ишчи экенин билдирүүдө. Ошондуктан Ош облустук соту Мелис Мырзахматовду сот отурумуна камсыздап беришин жана келтирилген чыгымды өндүрүүнү талап кылууда. Азыр эми мен үмүтүм бар. Генеральный прокуратурага жаңы состав келди. Верховный сотко жаңы состав келди. Ушулар көзөмөлүнө алып, акыйкаттуу соттун эмесинде мындай закон ченемдүү менин эмемди укугумду коргоп берет деген үмүттөмүн мен. Эми өзүнүн кылган ишине жооп берсин. Мелис Мырзахматов ошол менин суранычым.